Сахна артындагы кыйынчылыктарга карабай ийгиликтерди багындырып келген атактуулардын жеке жашоосунда жана чыгармачылыгында кандай жаңылыктар? Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Ырчы Кызсайкал Кабылова 31 октябрда 23 жашка толду. Байкеси Мажит алгачкылардан болуп куттуктап алтын шакек белек кылган. Толгон күн жакындарынын курчоосунда белгиленип, ал кечеде Ырчы айымдын сүйүктүүсү колун сурады. Туулган күн жакындарынын курчоосу менен башталып, эң кызыгы ал кечеде Ырчы айымдын сүйүктүүсү колун сурады. Качан күйөөгө тиесиң, жигитиң барбы деген суроолорго биротоло чекит кое турган убакыт келиптир да көрсө. Мен макул дедим. Туулган күндөн кийин ушундай окуя болду. Ар бир адам, ар бир инсан бактылуу болууга татыктуу. Жигитим бар эмес, жолдошум бар деп айтайын деп калчу эмес белем. Сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим деп, жакшы жаңылыгы менен социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Кызсайкал Кабылова 1999 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Кусалык, ажырасак, мен болоюн жана башка ырлары менен белгилүү. Токтоболот Абдумомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын Саманчынын жолу спектакли Казакстанда өткөн фестивалда эң мыкты спектакль номинациясын жеңип гран-прини алды. Токтоболот Абдумомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын Саманчынын жолу спектакли Казакстанда өткөн фестивалда эң мыкты спектакль номинациясын жеңип гран-прини алды. Абдан жемиштүү кайтып келе жатабыз. Бул фестивалга 6 мамлекеттен ондогон спектакльдер коюлду. Казакстандын шаарларынан эле бир нече спектакль коюлду. Бирок биздин Саманчынын жолу спектакли эң мыкты аталды. Ошондон эле Түрксойдун алтын медалын алдык. 1,5 миллион теңгенин сертификатына ээ болдук. Барган жерден жеңиш менен кайтуу кандай керемет деп актриса Альбина Имашова кубаныч менен тең бөлүшкөн. Ырчы Самара Каримованын Instagram баракчасындагы катталуучуларынын саны 3 миллион болду. Ал социалдык тармактагы баракчасына жакшы жаңылыгы менен бөлүшүп, куттуктай берсеңиздер болот деген. Ырчы Самара Каримованын Instagram баракчасындагы катталуучуларынын саны 3 миллион болду. Той, куттуктай берсеңиздер болот деген Ырчы айым. Белгилей кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында жарык дүйнөгө келген. Бир нече ырлары менен элдин сүймөнчүлүгүнө алынып келет. Кореялык белгилүү ырчы жана актер Ли Джи Хан Хэллоуин майрамында Сеулдун борборундагы тыгындан каза болгон 153 жарандын бири болгон. 29 октябрда Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында Хэллоуин майрамына карата жерлерде ар кандай иш-чаралар уюштурулуп, аянтка 100 миңдей адам чогулган. Массалык тыгын пайда болуп, эл бири-бирин тебелеп баштаган. Каза болгондордун арасында Продукт 101 сынагынын катышуучусу, өзүнүн веб драмалары менен белгилүү 25 жаштагы Корей ырчысы Ли Джи Хан дагы болгон. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 1 ноябрда болуп өттү. 1 ноябрь Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова 54 жашка толуп, туулган күнүн үй бүлөсүнүн курчоосунда белгиледи. 1 ноябрь Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова 54 жашка толуп, туулган күнүн үй бүлөсүнүн курчоосунда белгиледи. Туулган күнүмдү ызы-чуусу жок эле үйдө неберем, кудагыларым, үй бүлөм менен белгилейм. Досторум болсо кечинде куттуктап кетишкен, деди Ырчы айым. Гүлнур Сатылганова 1968 жылы 1 ноябрда Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул шаарчасында туулган. Каалайм сага булуттар, ырдесте жана башка ырлары менен атактуулукка жетишкен. Кыргызстанда биринчи жолу самбо чемпионаты өтөт. 50-гө жакын өлкөдөн 500 спортчунун катышуусу күтүлүүдө. Белгилей кетсек, эл аралык самбо федерациясынын президенти Василий Шестаков дагы келет. Кыргызстанда 11-13 ноябрь күндөрү Бишкек шаарында алгачкы жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Дүйнө чемпионатына 50-гө жакын өлкөдөн 500 спортчунун катышуусу күтүлүүдө. Ошондой эле эл аралык самбо федерациясынын президенти Василий Шестаков дагы келет. Чемпионаттын байге фонду 23 000 АКШ долларды түзөт. Биринчи орун 4 000 АКШ доллар, экинчи орун 3 000 АКШ доллар болсо, үчүнчү орун 2 000 АКШ долларды түзөт. Белгилей кетсек, 3 ноябрь күнү кабар маалымат агенттигинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаевдин жана эл аралык самбо федерациясынын аппарат жетекчиси Александр Корсиктин катышуусунда маалымат жыйын өтөт.
Талас облусунун Райкан Алканов атындагы ат майданында 25-30 октябрь күндөрү көк бөрү боюнча өлкө чемпионаты өтүп, Талас командасы жеңишке жетти. Талас облусунун Райкан Алканов атындагы ат майданында көк бөрү боюнча чемпионат өтүп, Талас командасы жеңишке жетти. Мелдеш чоңдор жана жаштар арасында өттү. Чемпионаттын жыйынтыгы боюнча чоңдор арасында 1-чи орун Талас, 2-чи орун Чүй жана 3-чү орун Ош командасы жеңип алса, мыкты оюнчу Кушчубай Илис уулу мыкты аргымак көк мончого аталды. Ал эми жаштар арасында 1-чи орунду Чүй, 2-чи орунду Нарын, 3-чү орунду Талас командасы жеңип, мыкты оюнчу Калкаман Акбаржан уулу мыкты аргымак Арча Тору аталды. Жылдыздардын жашоосундагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кеттик. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.